Чолпон Атада өткөн марафондо кимдер жеңүүчү болду? Тизме. Шкунун Ысыкөл марафонунун Run the Silk Road Шанхай кызматташтык уюмунда жеңүүчүсү Өзбекстандан келген Шахрух Давлатов жөөкүлүк болду. Мелдеш Чолпон Ата шаарында өттү. Марафондун катышуучулары үчүн 4 дистанция каралган: 42, 21, 10 жана 3 чакырым. Өзбекстандык спортчу Шахрух Давлатов эркектер арасында 42 чакырым аралыкты 2 саат 28 мүнөт 1 секундта биринчи болуп келди. Экинчи орунду кыргызстандык Илья Тяпкин, үчүнчүнү Бердигул Айтбай уулу ээледи. Кыз кединдер арасында жалпы эсепте Екатерина Тунгускова биринчи, Галина Якушева экинчи, Юля Фернас үчүнчү орунду ээледи. Эл аралык марафондун байги фонду 1 миллион 534 миң сомду түзөт. 42 жана 21 километр аралыктагы жеңүүчүлөр аларды алышат. Ысыкөл облусунун Чолпон Ата шаарында эл аралык Run the Silk Road марафон аяктады. Ага дүйнөнүн 20 өлкөсүнөн 3000ге жакын ышкыбоздор жана профессионал спортчулар катышты. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бүгүн 14 майда Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмунун 10-чу эл аралык Ысыкөл марафонунун ачылыш салтанатына катышып айтты. Урматтуу спортчулар, жалпы спорт көрөрмандары жана коноктор. Баарыңыздарга Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Нуркожоевичтин атынан Көгүлтүр көл жээгинде болуп жаткан эл аралык марафонго катышып жатканыңыздар үчүн ыраазычылык билдирем. Бекем ден соолукта болуп, спортко чоң ийгиликтерге жетиңиздер. Конокторго айтарым, Ала Тоо койнуна, Ысыкөлгө, Кыргызстанга кош келиңиздер. Марафонду кубануу менен колдойбуз. Анткени биздин да максат сергек жашоого үндөп, халкты дене тарбия жана спорт менен үзгүлтүксүз машыгууга тартуу. Спорт аркылуу алыскы, жакынкы өлкөлөрдөн спортчуларды жана туристтерди чакыруу. Башкысы таза суу, таза аба, таза инсан деген уран астында Кыргызстаныбызды таанытуу. Өмүр кыска, болгону 100 жаш. 100 жашка жете жашайлы. Баарыңыздарга ушуну каалайм. Ал эми спорт бул ден соолук ишке жөндөмдүү калк, дени сак эл өнүгүүнүн кыймылдаткычы. Спорттун элди бириктирүү, элдештирүү жана ынтымакка чакыруу жөндөмдүүлүгү абдан күчтүү. Азыр дүйнөдө адамзат ынтымакты жана тынчтыкты тилеп жатат. Ысыкөлдүн бул миссиясын аткарууда мындай дарамети бар жана абдан ыңгайлуу. Кыргыздын канаты күчтүү. Ысыкөл дүйнө спортчуларына дайыма кубануу менен күтөт. Бүгүн марафон жөөкүлүктөрдүн майрамы. Бүгүн күлүктүн күлүгү табылат. Бул марафон Шанхай кызматташтык уюмунун алкагында өткөрүлүп жатат. Ага 22ден ашык өлкөдөн 3000ден ашык спортчу катышып отургандыгы кубандырат. Эл аралык марафондордун ичинен Борбордук Азияда эл аралык деген статуска Ысыкөл марафону гана ээ экендигин баса белгилеп кетем. Учурдан пайдаланып, марафонго бүгүн Кыргыз Республикасында аккредитациядан өткөн чет мамлекеттик элчиликтердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү колдоо көрсөткөн үчүн баарына терең ыраазычылык билдирем. Спортчулардын ар бир жеңиши мекенге сыймык алып келген мыкты көрсөткүч. Кыргыз спортунун тарыхында атактуу марафончулар болгон. Советтик марафончу 1980-жылдагы Олимпиадалык оюндардын коло медалынын ээси легендардуу Сатымкул Жуманазаров менен сыймыктанабыз. Азыр да учубуз кур эмес. Дарья Маслова кызыбыздын ар бир жеңишине сүйүнөбүз. Деги эле Кыргызстандын атын чыгарган жакшы кабар угулса, баарыбызга бирдей кубанабыз, бирдей кайгырабыз. Баарыбыз жалпы кыргызстандыктарга күйөрманбыз.
Ала тоонун койнунда ар бир пендеге динибизге, дилибизге, тилибизге карабастан үйүп бышабыз, колдойбуз, кубаттайбыз, жеңиштерди каалайбыз. Уважаемые спортсмены, любители спорта и гости, от имени президента Кыргызской Республики Садыра Нуркожоевича Жапарова хочу поблагодарить всех вас за участие в международном марафоне на берегу нашего Голубого озера. Иссык-Куль всегда ждет спортсменов мира. Сегодня марафон – праздник бегунов. Сегодняшний марафон особенный. Он имеет международную квалификацию. Сегодняшние победители получают сертификат на Азиатские игры, чемпионат мира и Олимпийские игры. Сегодня определится самый сильный марафонец нашего региона. Данный марафон проводится в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Радует, что в данном марафоне участвуют спортсмены из более 22 стран. Хочу отметить, что из международных марафонов только Иссык-Кульский марафон имеет статус международного. Хочу поблагодарить представителей аккредитованных в Кыргызской Республике посольств, иностранных государств, международных организаций за всецелую поддержку данного марафона. Каждая победа спортсменов – это прославление Отечества. Жизнь – борьба, а спорт – это большая борьба. Но герои великой борьбы никогда не забываются. Желаю всем вам удачи. Урматтуу замандаштар, Искендер Зулкарнага, Александр Македонскийга апасы мындай деген экен: үйдө калсаң балалуу болосуң, бактылуу жашайсың, жүзгө чыгасың, бирок унутта каласың. Бул жашоодо күрөшкө аттансаң, албетте сени астыңда ажал да күтүп турат. Бирок сен жөнүндө улуу баяндар жазылат, кылымдарга каласың деген экен. Жашоо күрөш, ал эми спорт чоң күрөш. Чоң күрөштүн каармандары эч качан өлбөйт. Марафонго катышкан бардык жеңил атлетиканы сүйгөн спортчуларга, анын ичинде ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген, бирок спортту сүйгөн жарандарга дагы бир жолу бекем ден соолук, үй бүлөлүк бакыт, окууда, турмушта, жумушта албан ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүнкү марафондо күчтүүлөр жеңсин. Спорт тынчтыкты сүйөт. Дүйнөдө ар дайым тынчтык болсун. Ийгилик силерге. Удачи всем.